Assalamu alaikum урматтуу катталуучулар, Nurkey YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мана укшак күнүңүздөр менен туугандар. Бизде таза Kia Rio 2021 жылкы 1.6 автомат коробка, комплектация предмаксималка. Кредиттен өткөрүп берип атат туугандар. Билесиздерби? Бир 4-5 ай мурда мен чыгарган машина. Мен бир таныш акебиздин атына кредитке чыккан. Бияқта өзүбүздүн акелерибиз алып айдаган. Эми өткөрүп берейин деп атат. Жалпы мындай коюлду баасы туугандар. 700 000 эгер машинеге вариант болсо, эгер наличкага алабыз десеңиздер, 650 000 бересиздер, калган 1 60 000-ини 13 ай төлөйсүздөр, айга 81 500-дөн. Ошондо машина сиздерге 1 700 000 тегерее туруп калат. Бул жерде предмаксималка комплектация. Учурда 15-чи куюлма дискада 4 тең жаңы шипованный баллонда туугандар. Плюс 4 летний баллон дагы бар. Спойлерди мен койгонмун. Ветровиге бар болчу. Бул жерде хром ручкалары, поворот повторитель бар, линза, анан противотуманкасы бар, никель менен, көрүп турасыздар, хром менен. Так, могу решетка радиатор дагы башка. Анан бул жерде ичинен майда тор дагы коюлган, көрүп турасыздар. Бул жагына дагы. Эме була ксенон, линза лампа. Так, дагы эмнесин айтайын. Эми ички салон боюнча комплектациясы боюнча бир сыйра көрсөтүп өтөйүн. Машинанын өзүнүн цвети көк. Көрүп турасыздарбы? Өтө приятный машина. Историясы таза, историяда ДТП жок. Бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, складывающий. Көрүп турасыздар. Чехолдор жаңы, Ева коврик коюптур. Акебиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, пробеги 93 000 болуптур. Менден алганда 60 канча миң болчу, 64 000 болчу. Бул жакта корректировка фара, датчик давления шины, антибокс, мультироль, Android система, Bluetooth менен, климат контроль, кондиционер, подогрев лобового стекла, мына майда испрал. Силерге камера жеткиреби, жеткирбейби? Жок, көрүнбөйт экен. Лобовой жактары таза бар жогу. Так, USB зарядка бар, подогрев переднее сиденья, подогрев руль, автомат коробка, подлокотник, заводской артында USB зарядка менен. Тудум-судум бар жогу бар. Эми мотор жагы боюнча капотун ачып турам. Анан задний подогрев дагы бар туугандар. Көрдүңүздөр, эки режимде задний подогрев. Так. Арт жагы таза, өтө таза. Көрдүңүздөр. Муну дагы бир немени айтып коеюн. Акебиз мага которот 81 500-дү. 81 500-дү мен сразу наркы акебизге которуп коем. Эгер кааласаңыздар, прямой ошол акебиз менен эле сүйлөштүрүп, телефондон, видеозвоноктон сүйлөштүрүп, прямой өздөрүнө эле которо турган кылып сүйлөшүп берем. Анан ошо 1 60 000 калган, ошону төлөсөңүздөр, кааласаңыздар, эгер расписка менен через нотариус машинени өзүңүздөргө өткөрүп алсаңыздар дагы болот. Акебиз ипини жабып атам, машинени өткөрүп алабы деп ошентип 2 ай мурда чалып атты эле, пока тишина эле жаппайт окшойт. Да, сүйлөшүп көрөбүз. Крылосу таза bunun. Бир да ДТП жок. Мотор жагы чөткө иштеп турат, защиткасыга чейин ордунда. Эгер мынусун да мен жабыштырганмын, мына наклейканы. Мына наклейка. Капотту жабып эле. Эгер алып калсаңыздар, мага келесиздер, жолугасыздар, акебиз менен эсептешип акчасын берип туруп, анан калган жагыны биз менен сүйлөшөсүздөр. Мынакей. Осун мен өзүм жабыштыргам. Мына ушундай туугандар. Буюрса видеонун темасында номерге байланышып машинени көрө бересиздер.